мына Талас обласының башында тұрған мына Ерлан досым мына бір жыл өтпей, бір жыл өтіп қанша деген минеттер жаратты командаң менен. Ынтымақтың емес, Қырғызстандың намысын қорғап, Астанаға барып дағы чоң-чоң игіліктері жаратып келдім да. Аны елдің бары білет, Көкбөріні да көрді, Көкпарды да көрді. Көкпардан дағы елдің барды келе, біз жеңдік деп сүйініп, шундай разы болып қабыл алды да. Біз көріп өле тұрдық, аның ішінде ысы бар, су бар, ошоның бардығына чыдап, ушунчалык сонун Кыргызстандын, жеке Кыргызстандын эмесин намысын коргоп келдим да. Ошон үчүн мен ушул досума бир белегим бар эле. Ошону тартуулап койсом уруксат этиңиздер, Кол чабуулар болсун. Келе. Манакей, Талас облусунун Көкбөрү Федерация президентине армак тартуулап Кол чабып туралы күйөрмандар. Мына караңыздарчы. Эмгегин баалап, даңазалап, мына бүгүн сыйырматка арзы аткан Ерлан Уланович мырзага караңыздарчы. Кандай керемет аргымакты өрөлүп атат өзүнүн ат жабдыгы менен. Кол чабып туралы. Жашасын Ерлан. Ишиңе ийгиликтер болсун. Амин да муну кар. Мына карат үстүндөгү чепкени менен айкалышкан Ерлан мырза көп куттуу болсун. Манастын ак куласында эле аргымак экен. Караңыздар. Баракелде Ерлан. Досым, ушул күнүң кут болсун. Эл астында эле, эл ичинде ушинтип элиңе кызмат кылып, жериңе кызмат кылып, ушинтип атанын уулу болуп, Кыргыздын уулу болуп жүрө бер досым. Сен артыңан дагы сени көрүп, сенден кийинки да жигиттер ушинтип сенде болуп элине, жерине кызмат кылып жүрө берсин.